Ассаламу алейкум достор. Ушундай Rex'ten G4 алынды. Бул да клиентке алынды буюрса заказ менен. 4 ВД 2.2 дизель 2017 12 ай. Почти 18. Ушундай темно-синий цветте. Абалы да өтө жакшы. Комплектациясы жакшы, электробагажник, мындай порогтор бар. Болгону люк жок экен, 360 камера, анан память сиденье жок. Калган баары эле бар. Жана 5 орундуу, 3-ряд жок. Ушундай жымаанчы дөңгөлөктөр, порогтор. Салонда өтө жакшы абалда. Подогрев сиденье бар. Алдында подогрев жана обдув дагы бар. Анда премиальный акустикасы менен келген. Электросиденье, ушул водительский жактыга, бул жагы механический болуп. 4 ВД, 2 ключ. Подогрев обдув, анан климат контроль жок. Болгону андай кондёр, анан печка. Кимге да кызык болсо ушундай машиналар кайрылсаңыздар болот. Көрөбүз. Булар Кореяда өтө кымбат эмес, арзан эле машиналар. Мисалы үчүн болжол менен бир 9000 доллардын тегерегинде болот. 9дан өйдөгө десек болот, комплектацияга, анан состояниясына карап. Анан цветине да мисалы үчүн ак цветтер болсо кичине кымбатыраак болот. Ушундай достор. 8,5 башталат деп коелу. Эгер жанагындай заменный деталь болгондор болсо, же краскасы көбүрөөк болсо 8,5 башталат, анан пробеги да көбүрөөк болсо. Объемда чоң эмес, 2.2 турбо дизель, растаможкасы арзан. Анан машинанын өзүнүн габарити да чоң да, мисалы үчүн. Чоңдугу боюнча кандай десек болот, Прададан да чоң да. Прада кичине кыскараак болушу мүмкүн. Бул мындай аркасы да узун да. 7 орундулар да бар. Каласаң ашылардан да көрөбүз. Ушундай порог. Бисмилла. Бул машина пробеги кичине көбүрөөк экен, 255 000. Бирок жалпы абал жакшы, ушундай кожаный руль, старт-стоп, подогрев обдув сидений. Биягында печка, кондёр. Подогрев руля дагы бар. Ичинде ушундай кенен. Полноценный эле внедорожник десек болот. Орто жаштагы байкаларга алып берсек болот да, ушуларга менимче жакшы жарашат болуш керек. Достор, бир кызык болсо кайрылыңыздар. Көрөбүз.